الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فصل في التناقض. Урматтуу бир туугандар, биз мурунку сабактарда кадыянын бөлүнүштөрү, кадыя хамлия болот, кадыя шартыя болот. Ал эми кадыя шартыя муттасила, мунфасила болуп бөлүнөт. Мунфасила маниятул жам, маниятул хулу жана ал-хакикия деп үчкө бөлүнөрүн айтканбыз. Бүгүн бизде жаңы темабыз бул танакуд тууралуу. Танакуд темасы бул ар бир кадыянын ахкамдарына кирет. Ахкам дегенде мурат эмне? Лавазим. Эмне үчүн бул жерде да айтат? Акулу ат-танакуду хукмун мин ахкамил кадая. Танакуз деген бул кадыянын өкүмдөрүнөн болгон бир өкүм. Кал акс, кудум ошондой эле акс да ошондой. Эмне үчүн десе, ар бир кадыяны ээрчип келе турган эки нерсеси болот экен да. Хукум фит танакуд ва хукум фил акс. Кандайча? Эгерде кайсыл бир кадыя туура боло турган болсо, демек анын накизи 100% ката деген хукум ар дайым ээрчип келет экен да. Ошосуңар эле, эгерде ал кадыя туура болсо, ал кадыянын аксы дагы эмне болот? 100% туура болот деп ошол өкүмдөр ар дайым ээрчип жүргөн себептен, лавазим болгон себептен эмне хукум деп аталынган. Эми эмне үчүн мантык китептеринде ар дайым башында танакуз келет, андан соң гана акс маселелери келет десе, анткени акс маселелери ар дайым танакуздан кийин алып келинет, анткени танакуз рутбат жагынан өйдөрөк акска караганда. Кандайча рутбат жагынан өйдөрөк? Танакуздун иштеши бул амыр дорури да. Любой адамга танакуздун өкүмдөрүн айтсаң, жеңил түшүнөт жана аны кабыл кылат да. Дорури нерсе. А бирок акстын бардык өкүмдөрү андай эмес, балким кээ бирки маселелерине келгенде аксты кабыл алуу назори болуп калат. Демек, биринчи себеп эмне экен? Танакузду ар дайым алдыга алып чыгат, аксты ар дайым андан кийин алып келет. Анткени танакуз дорури, ал эми акс бардык өкүмдөрү дорури эмес, балким кээ бир өкүмдөрү назари. Бул биринчиден. Экинчи себеп эмне үчүн танакузду башына алып келет, кийин аксты алып келет дегенде, бул танакузду далилдеш үчүн акска эч качан муктаж болбойт экенбиз да. Танакузду далилдеш үчүн танакуз өкүмү бар да. Кандай танакуздун өкүмү? Эгерде кадыя туура болсо, анда анын накизи 100% ката. Эгерде бир кадыя ката болсо, демек анын накизи 100% эмне? Туура. Ошол нерсени далилдегенде биз акска муктаж болбойт экенбиз да. Эмнеге муктаж болбойбуз? Азыр эле айткандай, ал нерсе дарури. Тамам. А бирок биз акс маселесинде акстын кээ бир өкүмдөрүн далилдегенге келгенде танакузга не болобуз? Муктаж болобуз. Ошондуктан бул китепте аз Шарху Тазиб китебинде далилул хулуф деп коет. Далилул хулуф эмне десе, исбату шей би ибтали нақидихи деп келет. Исбату шей би ибтали нақидихи. Бир нерсени далилдейбиз эмне жолу менен? Анын накизин сындыруу менен. Кыскача айтканда,
Кыскача айтканда, бизде бир асыл кадыя бар. Ошол асыл кадыянын аксын чыгарат. Бирок эреже эмне дейт? Эгерде асыл туура болсо, акс да туура болуш керек дейт да. Туурабы? Эми биз даава коебуз да, бул туура, демек бул дагы туура дейбиз. Бирок аны биз кандайча далилдейбиз дегенде, муногу эрежеге муктаж болобуз. Далил хулуфка. Биз мунону далилдейбиз, исбату шей би ибтали нақидихи. Мунонун нақизин батыл кылыш менен. Демек, биз аксты туура дейбиз. Эгерде бул туура болбогондо, анда мунун нақизи эмне болмок? Туура болмок дейбиз да. Туурабы? Нақид. Тамам. Эгерде бул ката болгондо, демек бунун нақизи туура болмок дейбиз да, а бирок бул нерсе батыл дейбиз да. Тамам. Бул нерсе батыл. Эми эгерде нақиз батыл болсо, демек нақиздин нақизи, мындай айтканда бул тараптын нақизи бул да. Демек акыс туура экендигин ошондойчо бир далилдейбиз. Жана бул Шарху Тазибте жана башка китептерде өтө көп иштетилинген ыкма. Исбату шей би ибтали нақидихи. Демек, кыскача айта турган болсок, эмне үчүн танакузду ар дайым биринчи орунга коет, акысты экинчи орунга коет? Анткени танакуз дорури, акыстын бардык маселелери дорури эмес. Экинчи себеби, анткени акысты далилдеш үчүн биз танакуздун өкүмдөрүнө муктаж болобуз. Матынды окуп коесузбу? Тамам. Айтып атат, танакудун хулфул кадыятайни фи кейфин. Танакуз эмне десе, бул кайфият жагынан эки кадыянын бири-бирине карама каршы келүүсү. Кайфият жагынан, мындайча айтканда, ижап жана сальп жагынан эки кадыянын бири-бирине каршы келүүсү. Кандайча? Мен айттым да, Зайд турат жана Зайд уктаган жок дедим. Экөөнүн кайфияты ар башка. Бунуку сальп, бунуку ижап. Экөөнүн ортосунда танакуз барбы? Танакуз жок да. Эмнеге дегенде, анткени танакуз курулуш үчүн ихтилаф фил кайф гана жетиштиксиз экен да. Балким иттихад дагы керек экен. 8 нерсе бар. Ошол 8 нерседе иттихад бир болуусу керек экен. Ошон үчүн айтып атат, «Васидку вахидин амрун куфи». Куфи мынагы биз ба китептерде окуйбуз го, ал-мустафа, ал-муктафа депчи. Ал-муктафа бимаана ал-муттаба. Тамам. Экөөнүн бирөөсүнүн чын болуусу ар дайым эрчилинген дейт да. Экөөнүн бирөөсү дегенден максат эмне? Эки кадыянын бирөөсү ар дайым чын болот жана бул өкүм ар дайым эрчип келет. Наам. فإن تكن بكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله. Айва. Эми эгерде кадыянын да түрлөрү бар да, кадыя куллия, кадыя жуз'ия, кадыя шахсия, кадыя мухмала. Тамам. Кадыя шахсия деп эмнени айтат? Кайсы кадыянын мавдуусу жуз'i хакыйкый болсо. Мисалы, Бишкек Кыргызстандын борбору. Бишкек жуз'i хакыйкый да. Алишер Камбардын баласы. Алишер мавду жуз'i хакыйкый. Тамам. Бул менин үйүм. Бул дегенде эмнеге өтөт? Жуз'i хакыйкийге өтөт. Шахсий деп ошону айтат. Мухмала деп эмнени айтат? Ал кадыяга эч кандай жуз'ияттындагы, куллияттындагы адабаты аралашкан эмес. Мындайча айтканда, ал-инсан хайван деп койгондо, мужаррат элечи. Куллул инсан деген жок, баадул инсан деген жок, жөн эле ал-инсан хайван деп койду. Албетте айта кетчү нерсе, ошол жердеги алифлам, ал-инсандагы алифлам эгерде истиграк үчүн болсо, биз аны эмне деп санайбыз? Кадыя куллия деп санайбыз да. А эгерде истиграк үчүн эмес болсо, демек ал мухмала болуп калып кетет. Ошол, демек, эгерде кадыя шахсия же мухмала болсо, демек анын нақизи кантайча чыгат? Бил кайфи ан тубаддила. Кайфиятты гана өзгөртүү менен нақиз чыгат экен да. Зайд
Qaim, Zayd laysa bi qaim. Бүттү. İnsan hayvan, insan laysa bi hayvan. Эмне үчүн мынтип атат? Анткени азыркы келерки окуй турган темаларында айтат, эгерде кадыя мусаввара болсо, мындайча айтканда, эгерде куллият менен же жузияттар менен бекемделген болсо, анда эмне кылыш керек? Анда куллият жузиятына дагы карама каршылыкты, танакузду кам жүз жагынан дагы алып келиш керек деп айтат. Нам. وإن تكن محصورة بالسور فانقض بضد صورها المذكور. Айва, ва ин такун махсуратан бисури, эгерде кадыя жанагы сур менен, мындайча айтканда адатул куллия, адатул жузия менен чектелинген болсо, анда ошол сурдун карама каршысын алып кел. Кандайча? Эгерде кадыя куллия болсо, кадыя жузия менен кылынат да. Эгерде кадыя жузия болсо, анда ал кадыя куллия менен кылынат. Фаин такун мужабатан куллия нақидуха салибатун жузия. Эгерде кадыя мужаба куллия болсо, анда анын накизи салиба жузия болот. Негизи эле мындай да, танакузду чыгарып атканда 3 нерсе бар да. Кам, кайф, анан жиха бар. Туурабы? Кам, кайф, анан жиха. Ушул үчөө тең эмне болуш керек? Үчөө тең алмашыш керек. Эгерде кам аралашкан болсо, камды сөзсүз алмаштырабыз. Куллия болсо жузия, жузия болсо куллия. Кайф сөзсүз түрдө алмашат. Кайф алмашпай калганын сүрөтү жок да. Неге дегенде, анткени кадыя кандай болгон ченде дагы ал же мужиба же салиба болот да. А бирок кадыя ар дайым же куллия же жузия деп бөлүнбөйт да. Анткени ал кадыя шахсия же мухмала болушу мүмкүн. Демек, камды качан алмаштырабыз? Качан кам табылган болсо, табылбаса алмаштырбайбыз. Тамам. А кайфты качан алмаштырабыз? Кайфты ар дайым алмаштырабыз. Анткени кайф ар дайым эмне болот? Табылат. Ошондой эле жихад, эгерде жихад айтылынган болсо, сарих келген болсо, анда жихадтын дагы карама каршысын алып келиш керек. Бул кийинки чоң китептерде айтылат. Нам. وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. Эгерде кадыя салиба куллия болсо, анда анын накизи موجبة جزئية болот. أقول التناقض حكم من أحكام القضايا كالعكس. Tanaqud аксымал эле кадыянын өкүмдөрүнүн болгон бир өкүмү. Тамам. Эмне үчүн hukm деп аталды? Бул негизинде лавазим да. Эмне үчүн hukm деп аталды? Анткени ли аннал hukm кал лавазим экен да. Өкүм ар дайым mahkum алейхини ээрчигендиктен лазим болгондуктан hukm деп аталынган. Закарахумал мусаннифу лил ихтияжи илейхима. Нам. Мусанниф рахимахуллах бул экөөнү зикир кылды. Бул экөөдөн мурат эмне? Танакузду жана аксты зикир кылды. Анткени биз умурул аклия маселелеринде ушул эки нерсеге муктаж болобуз. Кандайча муктаж болобуз? Танакузга да муктаж болобуз, акска да муктаж болобуз. Бир өзүбүз жеткен маалыматты туура болдубу же туура эмес болдубу ошону бир текшериш үчүн. Мисалы, мектепте деле теңдеме чыгарасың, уравнение. Уравнение чыгарасың, уравнение чыгарып бир натыйжага жетесиң, ответ жазасың. Ошол ответти сен эмне кылышың керек? Башка бир жол менен да текшере турган бир эмнеси болот, бир ыкмасы болот да, башка бир жолго саласың. Тамам. Ал ыкмага салып туруп, сен көрө аласың да, чындап сен жеткен натыйжаң туура чыкты же туура чыкпадыбы. Тамам. Ошол сыңар эле мен ойлондум, акыл калчадым, мантыктын маселелерин иштеттим дагы бир натыйжага жеттим. Тамам. Ошол натыйжам чындап эле туура болдубу же кээ бир жерлерден туура эмес кетип туруп туура эмес натыйжага жетип алдымбы деп шектенсем, эмне кылам? Аксты колдонуп же танакузду колдонуп же экөөнү тең колдонуп ошол натыйжамды мен текшере алам. Илейхима ва ма'на танакуд фил асл. Негизинде танакуддун мааниси эмне экен? Субуту шей ва салбуху. Бир нерсенин сабит болуусу же аны нафи кылуусу. Мисалы, Зайд ва ла Зайд. Ва Зайдун катиб, ва Зайдун лейса би катиб. Ва ма'наху хуна. Караңыздар, бул жерде азыр эки маани берип атат да. Ат-танакуд фил асл деди, ва ма'наху хуна деп дагы айтты. Ма'наху хунадан мурат эмне? Ма'нал истилахи.
نعم معنى الاصطلاحي. التناقض في الأصل ده مراد معنى لغوي. Айтып اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب. إيجاب жана сальб жагынан эки кадыянын карама-каршы болуусу, бирок кандайча карама-каршы болуш керек? Мисалы, Зайд уктап атат, жаз келди. Же болбосо Зайд уктап атат, жаз келген жок. Экөөнүкү тең ихтилаф фил кадыя бар. Бис-сальб вал ижаб. Бирөөсү мужиба, бирөөсү салиба. Бирок экөөнүн ортосунда танакуд жок. Эмнеге? Анткени муногу шарт табылбайт да. Бихайсу тасдуку ихдахума ва такзубул ухра. Бирөөсү чын болсо, экинчиси автоматически эмне болуш керек? Жалганга айлана турган деңгээлде гана танакуз ошол жерде табылат экен. Мисалы, Зайд уктап жатат, күз келген жок. Эгерде күз келген жок деген сөзүм чын болсо, автоматтык түрдө Зайд уктап жатат деген сөзүм калпка айланабы же айланбай деле калышы мүмкүн бу? Айланбай деле калышы мүмкүн да. Демек, алардын ортосунда танакуз жок. Эми ихтилафул кадыятайни дегенде эмне чыкты десе, ихтилафул муфрадайни казайд ва ла зайд. Негизи эле караңыздар, муфрадаттар арасында танакуз барбы же жокпу дегенде кээ бир калымдар бар деген, кээ бир калымдар жок деген. Биз өткөнбүзбү ушул сабак жөтө элекпизби? التنافي التمانع. Караңыздар. Муфрадаттар арасында танакуз барбы же жокпу? Же танакуз бир гана кадыялардын ортосунда барбы деген маселеге келгенде, алымдар эки ой пикирди айткан. Кээ бирлер танакуз бар деген, кээ бирлер танакуз жок деген. Караңыздар. Кимде ким танакуз бима'на таману деп айткан болсо, танакуз бима'на таману деп айткан болсо, демек алардын ою боюнча муфрадаттар арасында танакуз жок. Эмнеге? Анткени таману'тун мааниси ушундайча дейт да. Эгерде бирөөсү табылса, автоматтык түрдө экинчисин ал жоёт. Эгерде бирөөсү табылса, автоматтык түрдө ал экинчисин эмне кылат? Жоёт. Мисалы, инсан жана ла инсан. Инсан жана ла инсан. Китеп ла инсанга кирет да. Мен инсанмын, ла инсан бул. Тамам. Мен жана китептин ортосунда таману барбы же жокпу? Таману жок. Кандайча? Таману деген эмне? Дай бир жолу. Китеп келгенде, мисалы, Алишер келгенде, инсан келгенде, ла инсан сразу жок болуп кетиш керек деген нерсе жок да. Балким инсан жана анын кийими ла инсан, анын ачкеси ла инсан, анын китеби ла инсан, өмүр бою ошол ла инсандардын арасында жашап жүрө берет, эч кандай таману болбойт да. Түшүндүңөр? Демек, кимде ким танакуз бима'на таману деп түшүнгөн болсо, демек алар танакуд байнал муфрадат жок деп айтышкан да. А эгерде кимде ким танакуд бима'на танафи деп түшүнгөн болсо, танафи деген мааниси эмне? Танафи деген бунун мааниси бөлөк, тигиники бөлөк дегенди билдирет. Экөөнүн айырмасы эмнеде? Таману'та качанда бирөөсү пайда болсо, экинчисин сүрүп чыгат. Автоматтык түрдө жок кылат. Мисалы, ысык бар жерде суук болбойт. Тамам. Жарыктык бар жерде караңгылык болбойт. Экөө бирикпейт. Тамам. Эгерде танакуз бима'на таману деп түшүнгөн болсоң, анда муфрадаттар арасында танакуз жок дешкен. Эгерде танафи деген маанинде түшүнгөн болсоң, анда танакуз бар дешти да. Анткени эмне? Китептин мааниси бөлөк, Алишердин мааниси бөлөк. Инсан, ла инсан. Менин мааним бөлөк, хайванун натык, ла инсан китептин мааниси бөлөк, анын өзүнчө анын мафхуму бар. Эгерде кимде ким танакузду танафи деген мааниде түшүнгөн болсо, алар айтышты, муфрадаттар арасында эмне бар? Муфрадаттар арасында танакуд бар деп айтышты. Бирок кандай болгон ченде дагы бул маселе мантыктын негизги маселелерине кирбейт. Мантыктын негизги маселелерине кирбейт. Анткени мантык изилдей турган негизги маселе бул эмне? Хукум. Өкүм чыгарган, өкүм чыгаруу. Туура өкүм чыгаруу. Туура өкүм чыгарганда биз эмне? Кадыяга аралашабыз. Муфрадаттардын арасында танакуз барбы же жокпу деген маселеге көп деле киришпейбиз.
وبالإيجاب والسلب المعبر عنه عندهم بالكيف الاختلاف بالكم. اختلاف قضية بالإيجاب والسلب дегенде эмне чыгып кетти? اختلاف بالكم чыгып кетти. المعبر عنه عندهم بالكلية والجزئية. ككل إنسان حيوان بعض الإنسان حيوان. Караңыздар. Kullu insan hayvan, ba'dul insan hayvan. İhtilaf qayсы жактан кетип атат? Каммият жагынан, а? Биринчиси кадыя куллия, экинчиси кадыя жузия. Экөөнүн ортосунда танакуз барбы? Танакуз жок. Эмнеге? Анткени танакуз бар болуш үчүн, да бир жолу айтып атабыз, ижап жана салб жагынан карама каршылык болуш керек. Ушундайча, эгерде бирөөсү чын болсо, экинчиси автоматтык түрдө жалганга айланат. وبحيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى. قولنا زيد فاضل زيد ليس بفاسق. Экөөнүн ортосунда дагы танакуз жок. Литтифақихима аля сыдык. Анткени танакуз эмнеге жок? Анткени экөө тең чын. Зайд фасык эмес десең деле чын, ошол эле Зайд. Зайд фадил, шарапаттуу адам дей турган болсок дагы, ал дагы сөзүбүз чын. Демек, танакузга түшпөй калды, анткени танакуздун эрежеси боюнча бирөөсү ар дайым чын болот, экинчиси ар дайым кидип жалган болот. مثال من طبق عليه تعريف المصنف زيد عالم زيد ليس بعالم. Мусаннифтин тарифине түшө турган мисал Зайд алым эмес. وهذا بالنسبة لغير المصورة. Бул эми баягы сур адатул каммия келбегендин мисалы. Амма хия ضمير кайсы кайтат? Мусаввара. Ал эми мусаввара فلا بد من الاختلاف في الكم أيضا. Эгерде кадыя мусаввара боло турган болсо, анда ал жерде кайфияттан дагы плюс камият жагынан дагы эмне керек? Ихтилаф керек. Кадыя мусаввара болсо, кайфият жагынан дагы ихтилаф керек, анан камият жагынан дагы ихтилаф керек. مثال التناقض في القضايا الأربعة على ما ذهب إليه المصنف في الشخصية. Төрт кадыядагы танакуздун мисалдары Мусанниф рахимахулла айткандай. Шахсияда Зайд катиб, Зайд лейса бикатиб. Эмне үчүн бул кадыя шахсия болду? Анткени маудусу жуз'i хакыйкый. Ва фил мухмала ал-инсану хайван, ал-инсану лейса бихайван. Инсан хайван, инсан лейса бихайван. Мухмала болду, анткени кул жана жуз деген маселеси жок. واعلم أن التناقض لا يتحقق بين القضيتين إلا مع اتفاقهما في وحدات 8 مذكورة في المطولات. Сен билгин танакуз табылбайт кайсыл жерде 8 жерде бирдик болмоюнча. Хашада айтты: вахдатул мавду, вахдатул махмул, вахдатул шарт, аль-кул валь-джузу, вахдатул заман валь-макан, идафа, кува валь-фи'л. Бунун бардыгы табылыш керек деди. Неге дегенде айтор танакуз качан табылат, качан эки жерде тең качан карама каршы тарабында накис тарабында кадыянын өзү келсе немеси алмаштырылып, ижап жана салб жагынан алмаштырып кадыянын өзү келсе гана. Демек, мисалы Зайд Русландын атасы, Зайд Амырдын атасы эмес дегендин ортосунда эмне жок? Танакуз жок. Анткени бунун өкүмү бир нерсеге чыккан жок. Бул жерде айта турган нерсе, кээ бир калымдар эки эле нерседе иттифак болуш керек деген да. Бул жерде 8 деп атпайбы? Кээ бирлер айткан 2 эле нерседе деген. Кээ бирлер айткан 3 эле нерседе деген. Кээ биркилер толтура нерсени айткан, кээ бирлер бир эле нерсени айткан. Эмне үчүн десе, булардын бардыгы хакыйкый талаш эмес, булардын баарынын ортосундагы ихтилаф лафзи. Кимде ким бир десе, ал бир эле нерсеге баарын киргизген да. Кимде ким 2 десе, муногу 8 нерсени экөөнө чачыратып койгон. Кээ бирлер 3 деген, мына 8 нерсени 3кө чачыраткан. Бирок чын-чындан келгенде азыр по факту санап келе турган болсок, 8ден дагы көп 9, 10, 15 дагы нерсе чыгып кете берет да. Демек, эмне үчүн бардыгын санай албасаң, анда 8ди санап койдуң десе, караңыздар. Бул жерде хикмат ушунда, бардыгын санаш биздин максатыбыз болгон эмес дейт да. Балким биздин максатыбыз көзгө сайып, адамдын көзүн ачып, тренировка кылдыртып, тамрин кылдыртып, ушул нерсени да байка, буну да байка, бул жагы да бар, мындай да болот, тиндей болот деп туруп, мындай бир жакшы тамрин катары эле берилген экен да. Мындайча айтканда максатыбыз тамрин кылдыртып коюу,
ар бир маселени бирден зикир кылып айтуу эмес, анткени ал өтө эле оор да, өтө эле көбөйүп кетет. Түшүндүңүздөрбү? Таржиу иля вахдатин вахидатин, бунун бардыгы бир эле бирдикке кайтып барат. Ва хия иттихаду нисбатил хукмия, жанакы чыгарылып жаткан хукми нисбаттын бир болуусу да. Мындайча айтканда, жанагы кадыянын өзү келиш керек, эмнеси алмашып, кайфият алмашып. Фаталаххаса анна ал-кадыятайни шахсиятайни танакудухума يتحقق بالاختلاف في الكيف مع الاتفاق في الوحدات. Демек, эки шахси кадыян ортосунда танакус пайда болот качанда кайфият жактан гана ихтилаф болсо. Эмне үчүн камиятты кошкон жок? Анткени камият буларда жок да. Камият асыл кадыяда жок болгондуктан накис кадыяга дагы кошулуп келүү шарт кылынбайт. وأن المصورتين يتحقق تناقضهما بالاختلاف في الكيف والكم مع الاتفاق فيما ذكر. Ал эми эки мусаввар кадыянын танакузу качан пайда болот, качан жарык көрөт, качанда эки нерседе ихтилаф кармаганда, кайфияттан дагы жана каммияттан дагы. Эмнеге андай? Анткени бул кадыя мусаввара, а кадыя мусавварада эки нерсе шарт. Тамам? Сур зикир кылынса, сурдун немеси дагы эмне карама каршысы дагы зикир кылыныш керек. Ва саллаллаху аля хайр халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.